Unuttun ayırmasın dilden algan, dili biz babalardan muras kalgan. Öz өлкөң өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкурт белип, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Өз тилиңди кыргыз курба, бөлөк тилде майыт курба. Эне тилин чаңгатарды намыстан карап турба. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген, эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчен деген инсан кеткен дүйнөдөн. Эзелтеден мөлдөй тунук тил менен эне атабыз алгач керет сүйлөгөн, кылымдардан кылымдарга сырдаш тил кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген. Тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө, тил адамды бакыт даңкка жеткирет, тил адамды шорго салат өлтүрөт дегендей, тил биздин улуттук чоң баалуулугубуз. Мына ушул баалуулугубузду сактап, өнүктүрүп, өстүрүп келе жаткан ар бир инсанды жана ошондой эле жалпы кыргыз элин мамлекеттик тил майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элибиздин жүрөгүндө кыргыз тили өссүн, өнүксүн, ар дайым жылуу сезимдер менен баалансын, баркталсын. Жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз элим.